Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен. Интеллектуалдар, бүгүн 7 май 2023 жыл ЛТР'де Билерман Ордо жазгы сериялар 9-тур. Барыңыздарга жакшы маана каалап, мен бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялаймын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү студиябыздын коногу биз атайын чыгарылыш иретинде чакырдык. Бул команда буга чейин биздин студиябызда 2 жолу ойноп кеткен. Мына ушул турган билермандар бүгүн Билерман Ордонун коногу. Анда эмесе мен Ордого чакырууну баштаймын. Демек бүгүнкү 9-турга Бакыт Молдожанов келген. Искандер Субанкулов командасынын мүчөсү, кесип боюнча тарых адистигинин ээси Улан Алымканов. Жеке ишкер, баскетбол сүйүүчү. Кийинки катышуучубуз Эрмат Жолдашев, кесип боюнча экономист, команда мүчөсү. Кеңешбек Жеңишбеков, эл аралык мамилелер боюнча адис. Андан кийинки катышуучубуз Тимур Исраилов, бухгалтер. Ош мамлекеттик университетинин бизнес жана менеджмент факультетинин деканы учурда. Жана команда капитаны Искандер Субанкулов, маалыматтык технологиялар боюнча адис. Мына ушул команда, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздерге каршы ойнойт. Бул команда бир топ тажрыйбалуу командалардын бири. Урматтуу билермандар, урматтуу команда, Искандер мырза, дагы бир жолу кош келипсиздер. Ушул күнгө, мурдагы тартым ушул күнгө туш келгендиги айтылууда. Бул да бир, кандай десем, жакшылыктын белгиси деп эсептейлик. Мандаңыздар жакшыбы, команда оюнга даярбы? Ортодон бир топ убакыт өтүп кетти, зерикпедиңиздерби? Негизи зериккен убакыт болбоду. Ордо коронавирус болду, пандемиялар болду, революциялар болду. Ошондон шүгүр бардыгы жакшы, урматтуу бар. Команда маанай кандай команда? Утабыз деген ойдобуз. Жакшыбы? Как обычно, ооба, сонун жакшы. Анда биз оюнду баштадык. Жазгы серияларда соңуна жакындап баратат. Мындан кийинки оюн Сагынбек Мамановдун оюну. Ушул сезондогу эң чечүүчү оюндардын бири болуп калмакчы. Ошондон кийин биз жазгы серияда кимдер финалга ойнойт, биз аныктап алабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жан кошулгандар болсо биздин экрандагы даректерди жазып алсаңыздар болот. Мобилдик телефондорду алып, алгач биздин Инстаграмда баракчабызга катталыңыздар. Билерман астыңсызча Ордо биздин расмий баракчабыз Инстаграмда, жана Билерман Ордо Фейсбуктагы баракчабыз, Билерман Чекет ТВ күчүкчө mail.cheket.ru биздин электрондук дарек, Ютубта Билерман Ордо оюндарыбызды көрсөңүздөр болот. Ал үчүн Билерман Ордо деп издесеңиздер биздин оюндар чыгат. Каттар үчүн Ош шаарларынын көчөсү 330 Билерман Ордого деп жазыңыздар. Биздин өнөктөштөр, башка өнөктөштөрүбүз Барбол адал татуу дайыма жаңы гана продукциялар менен биздин билермандар кубанып келет. Жана дагы бир өнөктөшүбүз Актив дизайн, сырткы жарнак жана полиграфия борбору сиздерге ийгилик каалайт. Жана ошондой эле дагы бир өнөктөшүбүз TAEF Costumes сиздерге жакшы маанай каалайт. Эсеп 0-0, биринчи раундга старт беребиз. Биринчи раунд. Биринчи раунд сиздерге каршы Аскат Турсункулов, Суроо берген Кара Суу районунун тургуну. Бул телекөрүүчү дагы спорт темасында суроону жөнөткөн. Дүйнөгө белгилүү бул футболчу Америкадагы Лос-Анджелес Лейкерс баскетбол клубунун эң мыкты күйөрмандарынын бири болуп эсептелет. Лос-Анджелес Лейкерстин кайсы гана оюну болбосун катышканга да аракет кылат, же болбосо көрманды кылат. Бул дүйнөгө эң белгилүү футболчулардын бири. Кайсы футболчу? Минута кетти.
Зидан эмеспи? Зидан барбайт. Месси эмеспи? Лос-Анджелесте азыр Galaxy ким бар? Ибрагимович, Бекхэм бар да? Бекхэм бар, башка дагы ким бар? Бекхэм жакын барышы мүмкүн. Башка жактан деле барышы мүмкүн да. Ээлеринен жокпу? Скорее всего, ошо Лос-Анджелесте барган знаменитый дүйнө деп атпайбы? Эң ошо эмеде Galaxy'деги Бекхэм бар. Зиданчы. Зидан барбайт, ал Европада. Азыр ким бар Европада? Кришти, Мессилер. Galaxy'де ким ойнады да знаменитый? Өзү баскетболго ким кызыгат? Ушундай Футболистердин көбү барат бирокчу. Жок, барат. Неймар, южноамериканецтердин көбү барат да. Түштүк Америкадан. Ошондо токтой туруп, Бекхэм кайерден? Может, Неймар? Англияда. Азыр Америкада ойнойт азыр, а? Азыр Америка. Бирок эми Англияда баскетбол мүмкүн эмес да, ошон үчүн түштүк Америка болгондо. Galaxy'де бар. Galaxy'де да ошон үчүн айттым да. Неймар эмеспи? Мындан ким бар катышкандан Galaxy? Ибрагимович эмеспи? Ибрагимович качкан Ибрагимович азыр каякта ойнодот? Азыр эмеде да, Италияда. Ал Ибрагимович. Азыр Америкалык белгилүү футболист. Америка футболисти эмеспи? Соккер эмес, это футболист. Америка футболисти, Америкада азыр ким ойнойт? Неймар Америкада эмеспи туурабы? Америкалык футболист. Искандер мырза, убакыт аяктады. Бул кайсыл футболчу? Анда биздеги командадан Улан Алымханов. жооп берет. Жооп бериңиз. Урматтуу алып баруучу, эгер мүмкүн болсо суроону кайталап берсеңиз жакшы болмок. Кайталайм. Негизи ойун учурунда эки жолу кайталайм. Бул биринчиси. Бул белгилүү футболчу, дүйнө жүзүндө белгилүү футболчулардын бири. Лос-Анджелес Лейкерс баскетбол клубунун эң күчтүү көрмандардын бири болуп эсептелет. Негизинен ушул суроо, бул кайсы футболчу деп берилди? Биз ойлоп атабыз, Лос-Анджелес Galaxy командасынын футболчусу Дэвид Бекхэм болушу мүмкүн. Дэвид Бекхэм. Жооп кабыл алынат. Өзүңүз баскетболчу катары NBA блогунда кайсы клубка күйөрмаңыз? Мен азыр кандай десем, атайын бир клубка күйөрман эмесмин. Баалаган баскетболчуңуз ким анда? Джордан. Майкл Джордан. Лос-Анджелес Лейкерс баскетбол клубунун эң мыкты күйөрманы бул Дэвид Бекхэм болчу. Жооп туура. Команда биринчи раунд өзүнүн пайдасына чечти жана эсеп 1-0. Чындыгында тандоо оор болду, анткени чындыгында баскетболго кызыккан футболчулар өтө көп. Чекесинен эле негизи биз көрүп турабыз баскетболдо кайсы бир футболчулардын биринчи катарда отургандыгын. Бирок Дэвид Бекхэм жөнүндө Улан мырзадан маалымат болгон үчүн бул жооп туура болду. Экинчи раунд. Бакыт мырза, ден соолук кандай, жакшыбы? Ден соолук аябай зор. Учурда эмне менен алектенип жатасыз? Мындай жарандык активист катары сизди билебиз. Мыкты ата катары билебиз. Дагычы же ушул экөө жетиштүүбү азырынча? Азыр ар тармак жумуштарды жасап жатабыз. Фармакология жакта иштеп атам, логистика жакта, ошол эле Курулуш компанияда иштейм. Ошол эле Адилеттүү жарандар каналынын YouTube каналынын негиздөөчүсү болуп, роликтерди тартабыз. Ошол эң акыркысы Билерман Ордо. Билерман Ордо, иншалла эми. Универсал. Зериккенге убакыт жок. Команда Бакыт мырза универсалдуу адам экен. Демек ушундай ар тармактуу адамдар Билерман Ордо келген бул жакшы. Анткени суроолор да бизде ар тармактуу. Жахангир Кайнаров, Өзбекстан, Сырдария облусу Сардоба районунан бул телекөрүүчү суроо жөнөткөн. 1969 жылы Джордж Лезинди «Секретная служба» киносунда Джеймс Бондтун ролун аткарган. Актер кийинчерээк бул кинофильм жөнүндө эстеп жатып мындай дейт. Ушул кинофильмде рол аткаргандан кийин мен тааныган же болбосо менин күйөрмандарым көпчүлүк болгон кыздардын мага болгон маанайын түшүрүп алгандай болдум дептир. Мага болгон кызыгуусу алардын арасында бир аз түшкөнүн мен байкадым. Ушул кинофильмге тартылгандан кийин дептир. Кинофильм 1969 жылы тартылып атат. Же болбосо мен алардын көңүлүнө бурулбай турган бир жигитке айланып калдым дептир. Эми сиздерге суроо. Бул актер кандай себепти айтып жатат бул жерде? Кинофильмге катышкандан кийин ал күйөрман кыздарынын көз алдынан бир аз узакташып кеткен да. Кетти минута. Ким көргөн муну? Бу кону Вьетнам согушунун учурунда болгон да.
бул согушка барбай киного тартылгандыгы үчүн томон белдеримдей. Не патриот болуп Не па? патриот болгондой. Ажемет жанагы тамеки чекпеген болушу мүмкүн, ал убактарда тамеки чеккен башка мындай жакшы. Жок, азыр эми кыздардын көңүлү Ошо ушпал мезгилде деген. Жок, как артистпи, жеки как инсанбы. Как эки катар жакшы болбой калдым да деп. Но бир варианты ошо урушка барбай калган, либо кинодо үйлөнүп алган. Кинодо үйлөнүп алган болушу мүмкүн. Кинодо үйлөнүп алган Же болбосо Согуш башка. 1969 Вьетнамга Конер ойногон. Согуштун атасы согушка каталып келип атат. 69 Вьетнамга согушуп калган. Же болбосо киного согушпай, бул Вьетнам, кинодо жүргөндө согушка барбай. Теги Мухаммед Али дагы эле барбай канча бир куугунтук болгон го. Ооба. Ошо сыяктуу. Ушул бир версия экен да. Ал меселе. Эмне кылабыз? Вьетнамда эле же кинодо үйлөнүп алды дейли. Кинодо үйлөнүп алган көптөр актерлордун көңүлү түшпөйт да. Согушка барбаган более логичный болот. Искендер мырза, 1969 жыл Джеймс Бонддун ролун аткарып атат. Джеймс Бонддун ролун аткаргандан кийин бул көрөрман кыздардын азайып кеткенин байкап калды. Байкадым дейт. Буга кайсы бир нерсе себеп болгон да? Команданын атынан өзүм жооп берем. Урматтуу алыпар. Биз оюбузча ошол 69-жылдар Вьетнам согушу болуп жаткан учурда бул элдин көзүнчө мындай согушка барып, как бы демократия курбай, бул киного тартылып жүргөндүгүнө байланыштуу балким ошол көрөрмандарынын көңүлү кыйла. Бул Көрөрман кыздардын деп мен баса берилип айтып Ооба, атам. көрөрман кыздарын мына как болма учурда өзүнчө эле герой болушкан да, бек согушка барды деген өзүнө согушка барбагандыктарда атайын мындай антипропаганда кылдаганда иш-чаралар жүргөн да. Ошондо бул кандай ролду аткарып калат? Бул согушка барбай киного тартылып жүргөн да. А кинодо өзү супергерой, бул дүйнөнү куткарып аткан адам болуп, бирок чындыгында бул ошол жака барып куткарган эместиги үчүн анын көрөрмандардын көңүлүнө калган да. Жок кабыл алынат. Ордого кайрылгым келди. Ордон да пикир мен үчүн кызык болуп жатат. Ким кандай ойлойт? Команданын жообун уктук. Кимде пикир бар? Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу. Биз кинофильмди көргөнбүз жана ошол кинофильмде аткарган актер өтө көп кыздар менен байланышта болот. Балким ошондон улам деле кыз көрөрмандардын актерго болгон мамилеси өзгөргөн болушу мүмкүн. Түшүнүктүү. Дагы кимде пикир бар? Урматтуу алып баруучу, бул эме ошол актер аткарган киносун версиясын көргөн эмесмиз? Джеймс Бонддун башка актерлор аткарган версияларын көргөнмүн да. Бирок ошондо бардыгында бул мындай утурумдук эле кыздар менен байланышта болуп эле таштап кете берген да. Эч кимисине мындай туруктуу мындай мамиле кылбаган. Ошон үчүн болуш керек. Турган билермандар моралдык жагына басым жасады, команда согушка басым жасады. Мен туура жоопту айтайын. 69-жыл. Ошол учурда дүйнөнү Beatles группасы өзүнүн стили менен ээлеп жаткан учур, Ермат мырза. Beatles'тын аткаруучулары көрүнүшүн көз алдыбызга элестетебиз, Бакыт мырза. Чачтары узун, экиге бөлүнгөн, ошондой көрүнүштүү болгон. Эми жолку келе турган болсок, Джордж Лезен дагы киного чейин Тимур чачтары узун болгон, Beatles'тын стилиндечи. Ал эми Джеймс Бонд аткарыш үчүн мунун чачын кыскартыш керек болгон. Балким сиздикинде, балким Ермат мырзаныкындай, балким. Ошол чачты кыскартып чыккандан кийин мунун көрөрман кыздардын саны азайып кеткен. Эмнеге? Ал учурда кыска чачка анчалык деңгээлде мына кызыгуу болгон эмес да. Баардык узун чач мода болгон. Ошондуктан анын стили өзгөргөн үчүн көрөрман кыздардын саны азайып кеткен. Азыр эсеп 1-1 азырынча. Эсеп 1-1. Негизги Джеймс Бонд сериялары бардык эле чачтары кыска, ушундай тартылат азыркы күнгө чейин. Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAF Costumes. TAF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. 3-раунд. 3-раунд. Жамалдин Нурбаев Араган районунан сиздерге каршы суроо берет. Пинг-понг оюну боюнча суроо. Бул биз бүгүнкү күндө теннис деп коебуз, улам мырза, туурабы? Теннис катары бизге таанымал бул оюн түрү. Ушул оюндун түрү байыркы Кытай эли тарабынан ойлонуп табылган деп айтылат, жанага пинг-понг деп ат коюшкан. 1926 жылы эл аралык стол тенниси федерациясы
тарабынан кабыл алынып 1988 жылы Олимпиадалык оюндардын катарына киргизилген. 2001 жылга чейин бул теннистик топчонун шарик дейбиз, диаметри 38 мм болгон Кеңешбек мырза. 2001 жылдан тарта ошол топчонун диаметри 40 мм болуп өзгөргөн. Сиздерге суроо. Эмне үчүн диаметр мынчалык өзгөрүп кетти? Минута кетти. Эмнеге? 40 жылдыгы болбодубу? Жок. Канчалык чоңойсаң ылдамдык азаят да, ылдамдык тез болгон үчүн Это азайтканбы? Же ракеткада өзгөрдү пожасына үстүнө жармаштырган. Эми бул мени карагыла 1988 жылы Олимпиадалык оюн болуп кабыл алынды. 2008 2001 болду. 2001 чоңойду шариги. Шариги чоңоюп атат. Бул пластик технологиялар шариктер жаңы форматта түзүлө баштады. Камерага эмес үчүн бул круто видимый болуш үчүн. Кстати, это увеличился скорость Телетрансляция этого, мезгилинде. жанагыда за шариком трудно стало следить. Көрүп байкабай калышкан, камера таппай. Камера татуулар Болушу мүмкүн. Цвети дебейди, только размери да. Бирок 2 мм өзгөрүп атат да. Аэродинамика өзгөрүп атат да ошондо. Спортсмендерди бойлору узарып атат эле. Көбүнчө кытайлар ойнойт, Кытай кореецтер ойнойт. 2001 жылы өтө күчтүү ойноп калышты. Шарик тетишлейин болуп калды. Стол чоңойгон эмес, а? Жок, стол ошол стандарт. Ошол камера тарта баштаган уже Олимпиада. Өзүнчө көрөбүз. Играларга. Ну что за... Искендер мырза, ким жооп берет? Өзү бул жоопто айткан бала жооп бериш керек, но мен жооп берсин деп атат. Болгону 2 мм. Ошо 2 мм себеби ошол 2001 жылдары уже мына телевидениялар өнүкүп, көп оюндар ошол олимпиадалар телетрансляция болгондо байланыштуу. Шарик өтө эле кичинекей болуп мындай. Бирок көзгө иленсин, бирок оюндун өтө эле аэродинамикасы бузулбастыгына байланыштуу. Ошол топтун кичинекей шариктин размерин чоңойтуруп, камераларга элеше турган деңгээлде трансляцияда көрүнсүн деген максат менен шарикти диаметрин 2 мм чоңойгон деп ойлойбуз. Көзгө көрүндү болсун үчүн. Ооба. Жооп туура. 2-1 эсеп. Телевидениядагы түз алып берүүлөрдө анткенде теннисте аябай катуу ылдамдыкта жүрөт шарик. Менимче бул вариант биринчи Эрмат мырзадан чыккандай болду. Сиз мектепте ойногон. Сиз пинг-понгду кандай ойнойсуз, Тимур мырза? Жакшы элеби? Факультеттин деңгээлинде пока чемпионмун. Факультетте чемпион. Ошол жетиштүү азырынча. Эсеп 2-1. 4-үнчү раундга старт беребиз. 4-үнчү раунд. Оюн курамындагы жаңы билерман Кеңешбек мырза. Телекөрүүчүлөр үчүн дагы жаңы 100. Кеңешбек мырза, азыр мына 4-нчы раундга келип калдык. Маанайыңыз кандай? Оюн жагып жатабы сизге? Ооба, маанай азырынча жакшы. Ошол маанайдын деңгээли ошол оюндун жүрүшүнө жараша болот деп ойлойм. Жана биз болсо Зура Мулладжанованын суроосун окуйбуз. Кара Суу районунун тургуну. Телекөрүүчү сиздерге суроосун сыр сандык аркылуу жөнөттү. Сыр санычанын ичиндеги нерсе Япониянын Окинава аралында пайда болгон. Алгач аны япондор ат айдоодо пайдаланган. Бирок өткөн кылымдын 60-жылдарында АКШда жаштар арасында бул тараган. Элдер бул буюмдан туура эмес пайдалангандыгы үчүн 70-жылдарда Америкада аны пайдаланууга тыюу салынган. Пайдаланбагыла деген. Кийин баары бир аны пайдаланышты. Сыр сандыкта эмне бар? Кетти минута. Ат казганда иш колдонуу деп, камчы эмес. Бурбулятор. Жок, баардыгы камчы колдонот да. Жок, 60-жылдары бул хиппилерде алар эмне болуп колдонушу мүмкүн? Шпор эмеспи, жанагы өтүгүнүн астына шпор менен тепкенге. Андай болгон эмес. Казачокто жок колдонмос керек. Подкова эмес, Кийин Америкада буну колдонушту, анан запрещать коюп да. Значит, бул какой-то бир адамга кол сала турган бир нерсе да. Атка зыян келе турган нерсе керек. Окинава аралы деп турат да, бул жерде ошол аралда жашоочулар тарабынан негизинен көп колдонулган буюм. Нашапашан түрү эмеспи?
Ошо бульбуратор, сульбулятор эмесмин дейм да. Ондо Атайдоодон эмне тиешеси бар? Атайдоодо Атайдоодо. Японияда Эми бул камчыга окшош нерсе болуп атат да. Фейерверк, гитарда. жок. Жок. Несуз. Япония Камчы Хокинава. ошон Жок. дубинка эмеспи? Американецтер аша чапканына караганда Шайба менеки койду ано. 60-жылдарда баягындай оюн пайда болгон эмеспи? Ошондо Жок. Без дубинка. Жок. Саска, белкиндей баш кийим. алар атты сайган эмес бир андай болгон эмес абакта. жаныбарлар кыйнаган. Искендер мырза, Урматтуу алып бир сурооду кайталап коюңуз. Башын атты айдоодобу же атты эмнеде дегенди колдонду. кайталайм, ушу экинчи жолу кайталайм, кийин кайталабайм. Бул нерсени Япониянын Окинава аралында пайда болгон. Андан алгач япондор ат айдоодо пайдаланган экен. Ат айдоо. Атты кандай айдайт? Мисалы үчүн андан кийин 60-жылдардан баштап АКШда жаштар арасында тараган бул. Туура эмес пайдалангандыгы үчүн Америка муну тыюу салган пайдаланганга. Бирок кийин кайра пайдаланышты баары бир. Эмне болушу мүмкүн? Бизде Улан Алымканов жооп берет. Улан Алымканов. Экинчи жолу жооп берип атат. Кандай жооп чыгар экен? Улан мырза. Урматтуу алып баруучу, бул суроо чынында мындай татаалыраак болду деп ойлойм. Жанагы шпору кыргызчасы кандай экенин билбейм, жана өтүктүн аркасына турган шпору болот, жылдызча. Ошол менен кандайдыр деңгээлде атка зыян кылган болушу мүмкүн. Шпор Ат айдан шпору. Тепки десек болобу экен? Тепки десе жарашы мүмкүн. Өтүктүн учунда же мына согончок жагындагы мындай сая турган бир мындай Шиш бир темир, ошол деп ойлойсуз. бир ошол эле ойго келип атат азыр. Сүрүкен. Башка вариант бул акыркы вариант, Японияда аларда сүрүкен болушу мүмкүн, жылдызча. Ошол эле нерсе. Жооп кабыл алынат. Команданын талкуусун көрдүк. Эми азыр биз анда сыр сандыкчанын ичиндеги нерсени көрөлү. Япония ойлоп табылган, атты айдашкан, андан кийин болсо бул нунчак болчу, урматтуу билермандар, нунчак. Атты ушинтип уруп айдашкан, андан кийин сиздер бар дубинкада бир жакындашып барды, Тимур мырза. Дагы бир нерсе деп Улан дагы бир варианттарды айтып өттү. Жок, бул Японияда ойлоп табылган. Кийин андан кийин Кытайга да жетип барган да. Америкада муну уруп берген үчүн, бири-бирин уруп салган үчүн тыюу салып койгон. Нунчак. Биз буну Брюслинин кинолорунан өтө жакшы билип калганбыз, Бактын мырза. Нарыдан бери баардын чачып жок кылып, кайсы бир жылдары мына Бактын мырза биздин доорубуз бир болгон үчүн билем. Кадимки коргонуу каражат катары алып жүргөн жаштар ушунуч. Мектепте ошол Брюсли доору келип, бул аябай популярдуу болгон да. Эми ошол видео салондор ачылган 90-85-жылдар, Ошол жылдар бизде да аябай мындай бир популярдуу болгон. Зурамолжанын суроосун билермандар таап алган жок, жана телекөрүүчү тарапка дагы бир упай кошуп теңдешүү азырынча 2-2. Оюнлантылат бүгүн 9-тур жана 5-раундга старт беребиз. 5-раунд. Мирлан Абдыразаков Аксы районунан сиздерге каршы суроо берет. Быйыл Абсамат Масалиевдин 90 жылдыгы Кыргызстанда. Айрым бир оюндарда ушул Абсамат Масалиев жөнүндө суроолор кошуп атабыз. Бүгүн да ушул Масалиев тууралуу бир суроо. Абсамат Масалиев бийликте турганда, Абсамат Масалиевич, сиздин бир ооз сөзүңүз бул жерге заңыраган сарай салып коебуз деп ар кайсы жол менен кызмат көрсөтүүдө коебуз дегендер четтен чыккан. Анткени Абсамат Масалиев жашаган үйдө алар билишкен. Бирок Масалиев мындай сунуштарга макул болбой, аларга ушундай бир жоопту берген экен. Заңгыраган үй салып коелу, бир ооз сөзүңүз айтсаңыз эле деген. Бирок Масалиев эмне деши мүмкүн? Кетти минута. Каердеги үй жөнүндө сөз болуп атат? Бишкекте, Фрунзедеги үйдө ма? Чөрлөгөй жерге үй салып беребиз деген да. Бирок Абсамат Масалиев Бийик жерде жайгашкан үй ансыз деле. Эмне болушу мүмкүн? Шамал эмне актуальный болгон? 85 жыл болгон да президент. Жок. Бул
85-90 жылда. Үйү бийик жерде жайгашкан болушу мүмкүн. Жок, ошондо эмне деп жол берген эми үйүнүн вопросту. Калтырган үй жетет деген сөзү бар кызга эле. Өзүмүн бар деген. Атасы курган үй болушу мүмкүн. Же болбосо Баткен Жок, же мамлекет Өзүңөргө түрмө куруп алгылы. мамлекет берген үй жетет дегенби? Кандай варианттар бар? Керекке салып бергиле. Сени жомонго эмне деш мүмкүн? Халмиондо үйүм бар деп беле? Болушу мүмкүн. Мамлекеттик ишмер болгон үчүн бул киши өтө неме болгон да, чынчыл болгон. Эч бир немесин кылган эмес. Анда мага салып бергенден көрө муктажга салып бергиле дегем. Өтө эле простой болот. Жок, о маалда азыркыдагы это Жети тонголорго куруп бергиле дегем. Кустуризация жок эле да. Акча каяктан деп эле? Откуда бабки? Ошо үйүнүн атасы куруп берген болушу мүмкүн, ошол себеп. Ошо жетет деле кутулган дейт. Буну деле мамлекет куруп бермек да, кошумачылар деле мамлекет куруп бермек. Атаны куруп бергенде кантип Баткенде? Мен Атасы же чоң атасынан калган үй болушу. Искендер мырза, бүгүнкү күндө ошол үй турат дагы эле. Бүгүнкү күндө ошол үй турат. Айрым чиновниктерге үлгү катар көрсөтүшөт, мындай эле жөнөкөй үй депчи. Масалиев эмне деген? Бизден Тимур Исраилов жооп берет. Тимур Исраилов. Бизде мындай версия болуп атат. Мен өз маңдай тери менен салган үйүм мага жетет. Атамдан калган үй жетет деген ушундай деген сөзү бар да. Ушу эки версиянын бири. Бирөөсүн айтыңыз. Өз маңдай тери менен салган үйүм мага жетет, жеткиликтүү деп айткан. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Бул мен үчүн кымбат үй. Бул Дубалдын ар бир топурагында атамдын колунун изи, энемдин мени дуалдай сактап келген мээрими турат. Ошондуктан мен бул үйдү буздура албайм деген. Атасы салган үй Тимур мырза өзү эмес. Атасы салган. Сиз эки версиянын бирин мындай тандаңыз дегеним ошол болчу да. Аттиң. Бир сөздөн жаңылып калдыңыз. Атасы салган үйдү айтып атат. Ошо атамдын алтын колдору бар деп. Ошон үчүн баш тарткан экен. Атасы салган үй болсо да ошо уккандан. Бул мындай белгилүү эле цитаталардын бири. Ошол версиядан кармаш керек экен да. Ооба. 3-2 эсеп. 3-2 телекөрсө бир упай алдыга чыгышты. Оюнубуз улантылат. 6-чы раундга старт беребиз. Билерман-Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. 6-чы раунд. Эми мына бир упай тергөөчү алдыга чыкты. Мындай учурда команда ордодон жардам алса болот. Эгерде ишеничтүү жооп таба албай калса, же алып баруучу тарабынан бонус сураса болот. Алып баруучудан мен бонус сурасаңыздар берем. Эгерде жеңип аткан болсоңуздар, ал мүмкүнчүлүктөр берилбейт сиздерге. Кубан Жумамеддинов Бишкектен силерге каршы суроо берет. Бизде Бишкектен телекөрүүчүлөр аябай көп. Алардын бири Өмүрбек Базарбаев аттуу телекөрүүчү. Кече жакында Икро долбоор уюштурган китеп окуу конкурсунда биринчи орунду багындырып, Умурага жолдомо алыптыр. Биз аны угуп кубандык. Куттуктайбыз Өмүрбек мырзаны. Кубан Жумамеддинов төмөнкү суроону берет. Кеңешбек мырза, Кыргыз Республикасынын мыйзам актылары тууралуу сизде көп эле маалымат болсо керек, 1993 жылдын 5 май күнү Кыргыз Республикасынын конституциясы кабыл алынган күн. Аскар Акаевдин тушунда эле баш мыйзамга 5 жолу өзгөртүү киргизилген. Биринчи өзгөртүү 1 жылдан кийин эле 1994 жылы болгон. Анда эң негизги кайсы маселе каралган, кандай өзгөрүү болгон конституцияга? 1994 жылкы өзгөртүүдө Аскар Акаевдин тушунда Аскар Акаевдин өзүнүн ыйгарым укуктары жөнүндө эмес, башка маселеде өзгөртүү болгон. Минута кетти. Приватизация. Форма правления парламент экиге бөлүнгөн бир парламент кылган эмеспи? Жер налог Мамлекет аталышы. Конституция. Жок, конституция өзгөртүлөт. Жок, конституция өзүнүн укугу эмес, бир башка бир форманы өзгөртүп. Жок, это депутаттардын бир парламент болгондо легендарный, бир эле палата болгон. Анан эки палата болгон. Эки палата кылган. СНБ менен законодательный собрание. Эки түр, по-моему, ошол 94 болгонбу? Жок, 94 эмес. Легендарный парламент 95 жылы таркатылган да. Ошо 94 кабыл алып 95 таркатылган да.
может ошодур. Бул жерде азыр суроода айтып атат го, Акаев өзүнүн баягы полномочияларын чектеген эмес депчи. Жок, өзүнүн полномочиясын тиешеси жок. Полномочиясы тиешеси эмес, ал законодательный орган менен парламент өзгөртүп атат. 94-жылы болсо ошол биздин атрибуттарга байланышы жокпу? Мисалы 94-жылы герб ого чейин герб меттер сомдорого чейин келген бүт баатыр. кийимдер. Только ушу парламент. герб 94-жылы кабыл алынган да. Ошо парламент. Гербти бирок Конституцияда кабыл албайт да, аны мына отдельный мыйзам факторлор кабыл алышат. Конституция өзгөрүлөт да. Конституцияда форма правления өзгөргөн. Ооба, законодательный. Закон чыгартылган. Искендер мырза, ким жооп берет? Өзүм жооп берем, урматтуу алып Биз оюбузча ошол 94-жылкы Конституция, 93-жылкы Конституция өзгөртүлгөндө алар мыйзам чыгаруу бийлик булагын өзгөртүүгө киргизишкен бийлик. Бизде ага чейин бир парламент, бир палаталык парламент болгон, оюбузча. Легендарлуу парламент деп аталып коет элде. Андан кийин эсе эл өкүлдөрүнүн жыйыны, анан мыйзам чыгаруу жыйыны болуп, 2 палаталык парламентке бөлүнгөн. Жооп туура. 2 палаталуу парламентке бөлүнгөн. Ушуна өзгөртүү киргизилген. Жакшы, жакшы, бул маалыматты билгениңиздер өтө жакшы. 4-апрелде референдум болгон. Ошол референдумда эмне кылышкан? Мен ошо референдумда иштегем да, ошол эсимде бар ошол. Эстедиңизби? Эсеп 3-3, теңдешүү. Оюнубуз улантылат, 7-раундга старт беребиз. Сиздерге каршы Алмаз Ашырманбет уулу Алабука районунан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, сиз шахматты жакшы ойнойсуз, Тимур мырза? Жакшы эле. Азаматтан калам. Азамат жакшы. Искендер, Улан, Ермат мырза, сиздер деле менче ойнойсуздар. Мен ойношуп берем, бирок көп кызыгар. 2014 чейин шахмат боюнча дүйнөлүк чемпионат ар 3 жылда бир жолу өткөрүлгөн. Ал эми СССРде болуп өтүүчү кезектеги чемпионатты уюштуруу учурунда мамлекет эл аралык шахмат эрежелеринин негизине таянган. СССРде кайсы деңгээлде мындай бир авторитардык режим болгону менен шахматта эл аралык эрежени мындай кабыл алганда таянган. Ал эрежеге ылайык уюштуруучулар оюн болуучу жерге ушул кесип ээлерин да чакырышка туура келген. Таптагыр шахматка тиешеси жок. Бирок чакырышкан экен, эрежеде бар экен ошол. Эми сиздерге суроо. Шахмат уюштуруучулары кимдерди ал турнирге чакырышкан? Таптагыр шахматка тиешеси жок. Бирок эрежеде бар экен. Кайсы бир учурда керек тийип калышы мүмкүн дегенчи. Кетти минута. Ким болушу мүмкүн? Кимдер? Скорый. Ал бар жок деле болот. Пожарный скорый секундант. Судья. Часовой мастерлер. Да, часовой мастер ошол. Хронометраж. Биздикилер чакырбай койгон дагы, бирок кийин милдеттүү түрдө чакырып алышкан болот. Жок, международный болгондо чакырганда СССР өзүндө өзгөртүп атканда может и не было. Жок, ошо чакырбай койгон, бирок кийин карап Жок, чакырган. Саатты алмашпай соот, мастер эмне керек бар? Саатты алмашпай соот. Оюн учурунда бузулуп калган, может ошондон кийин часайбык болсун дейм. Статистика. Ошо метрологдор дейт го, жанагылар караганда. Ким болушу мүмкүн? Саат устасы өтө эле банально болуп калат, жокпучу? Жок, уста эмес, это саат караган хронометраж эмне? Метролог, психолог, КГБ. Эмне чакырат? Психолог эмне болушу мүмкүн бирок? Жок, талап боюнча чакырыш керек экен, бирок бизге чакырбаган экен. Жок, бизде чакырган, СССРде чакырган, международный турнирде, а внутреннийде неизвестно. Искендер мырза. Биз өзүм жооп берем, урматтуу алып баруучу. Биз оюбузча көп учурларда эл аралык талаптары боюнча эл ара стандарттары боюнча алар ошол сааты бузулуп калганда саат устаны чакырып коюшкан экен. Бирок бизде ошол учурда Союзда өздөрүнүн оюн кылгандайлар чакырбаган экен. Бирок эл аралык стандарттарга ылайык талап кылгандыгы үчүн алар ошол чемпионат учурунда саат оңдогон усталарды чакырып коюшкан. Кереги бар деген ой мененчи. Бирок эл аралык талаптарда бар экен ошол нерсе, значит чакырышкан да. Тоо келдиктерди алдын алып, алар ошол саатты катуураак басып койсо нерв болуп бузулуп калса, беркин бирөө тезирээк, секинирээк жүрүп калса деген
ой менен алар саат усталарды да чакырып коюшкан да мындай часовщиктерди. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Ортодон экинчи жол вариант сурайм. Кимде сиздерде макулсуздарбы? Саат усталарды, саат оңдоочу усталарды чакырышы мүмкүн деп. Башка спорттун түрлөрүндө баягы врачтар келет го дайыма. Ал эми шахматта мындай врачтардын кереги деле жок да, бирок эми эл аралык болгон үчүн балким врачтарды, дарыгерлерди чакырганбы дейм да. Түшүнүктүү. Бирок мат болуп калса жүрөк кармап калышы да мүмкүн. Команданын ой пикирин биз да колдойбуз. Себеби бул жерде карама каршылык болот, ар кандай учур болушу мүмкүн. Саат бул тактык да, убакыт. Шахматта тактык. Ошон үчүн саат оңдоочуларды чакырышы мүмкүн. Эми мен туура жапты айтайын. Сиздер талкуунун башында бир айтып өттүңүздөр. Улан мырза, сиз мына футбол стадионунда иштедиңиз, футбол сүйүүчүсү катары негизи бардык команда мүчөлөрү футболго кызыгат. Футбол бул чоң спорттун түрү, дүйнөдөгү эң чоң спорттун түрү. Сөзсүз түрдө бул оюнга өрт өчүрүүчүлөрдү биз чакырабыз футболго. Бирок шахматка өрт өчүрүүчүлөрдүн келиши бул бир аз өөнү учураган көрүнүш. Мисалы үчүн эгер Кыргызстан элестесек, машинасы менен өрт өчүрүүчүлөр келсе, эмне келди булар дешибиз мүмкүн да. Бул жерде эмне үчүн өрт өчүрүүчүлөр чакырышкан? Шахмат оюнчулары чемпионатта билесиздер өзгөчө эле тамеки чегүүгө уруксат берилет да, оюн учурунда. Эл аралык нормада тамеки чеккенге уруксат берилет экен. Ошол учурда кокус бир жерден бир өрт чыгып кете турган болсо, ошол өрттү өчүрүш керек болот экен. Мына ошон үчүн да өрт өчүрүүчүлөр ошол немеде катышып турат экен улан мырза. Тамеки чеккен үчүн. 4-3 эсеп. 4-3. Телегөрчө тарапка бир упай өттү. Билерманордо интеллектуалдык оюнун өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. Эл аралык нормада тамеки чеккен уруксат экен шахматчыларга. 8-чи раундга өттүк анда. Келегөчөлөр бир упай алдыга чыгышты азырынча. Командада бирок максималдуу шанс бар. Жеңиш керек. Жеңишке чыгып кетиш керек команда. 9-чу тур, 8-чи раунд жана актив дизайндан суроо. Биздин өнөктөшүбүз суроо. Деңизде круиз кемеси болобу, жөнөкөй кеме болобу, илгертиден келе жаткан адат бар экен. Моряктарды кыргызча эмне дейбиз, Тимур? Жок, ал которулуш керек негизи. Деңизчи болот. Деңизчи? Деңизчилер дейлик, макул. Эгерде Тимур мырза, сиз суроо көңүл буралык. Сиз Тимур мырза, мисалы үчүн, круиздик корабльде же бир корабльде кетип баратсаңыз, палубага чыгып, ышкыргыңыз келди да сиздинчи? Ышкыргыңыз келди, бир ышкырдыңыз. Деңизчи келди дагы, же капитан келди дагы, Тимур мырза, сизге акыркы эскертүү, экинчи ышкырбаңыз. Деди дагы кетип калды. Эмнеге деп сурадыңыз да сиз? Жок, биз ышкырбашыбыз керек кемеде дейт. Эми сиздерге суроо. Эмне үчүн деңизчилер кемеде ышкырууга тыюу салган? Бул эми жана ышкырсаң акча болбойт дегенде эле ышкырсаң моряда может сен мени чакырасың дейт. Шторм чакырасың, жана чакырасың. Шамалды чакырасың дегендей болушу мүмкүн. Ошондой деген. Ырым деген. Менимче деңизчилер ырымчыл болгон өзү негизи деңизге чыккандарчы илгертен. Шампанский жарыгы бар. Дагы кандай вариант бар? Это один вариант. Дагы бир кандай вариант? Ышкырса бирөө менен адаштырып береби деп ону илгери Медуза, гаргоналар ырдайт, ошо деңизчилерди тартат деп башына айлантырат. Одиссейде жанагылар бар, сиреналар бар, уламыштар бар. Я штормда чакырбайт деген. Ошо русалка ырдаган. Русалкалар чакырабы деген не болду ама? Ырым да, это. Же болбосо ол ышкырса. Бул однозначно ырым, бирок ошол эмне деген ырым болот ата? Ошо шторм, русалка, Ырым деп койсок болот вообще эле? Ырым деп койсоң, тактап сурайт. Кандай ырым дейт? Ышкырга шамал жакын нерсе да. Шамалга байланыштуу нерсе шторм. Шамал шторм болот да. Чайкаларды кокуп тийиш жаныбарларды. Бизде али ышкырсаң сыйып коесуң. Искендер мырза. Урматтуу арматчы. Ким жооп берет? Атайын саматбеш. Бизден Бакыт Молдожанов жооп берет. Бакыт Молдожанов. Туура жоопту таап, айтпай
Эми туура эмес жооп туура эмес жоопко настаивать кылам. Бекемдейм, макул. Эми бул деңизчилер, моряктар кыргыздарга окшоп эле өтө ырымчыл болот. Эми биз ойлойбуз, бул ышкырык менен илгертен деңизден эмнеден коркот эле, штормдон коркот эле. Катуу шамал, шторм, чоң толкундардан. Ошол ышкырып, ошондой шторм чакырасың деген илгертен калып калганбы деген ойдойбуз да. Демек, ышкыр боого тыюу салган ошол себеп деп билесиз. Жооп кабыл алынат. Бир топ варианттар командада айтылды. Туура жооп. Туура, деңизчилер ырымчыл болот. Бирок илим дагы акыркы убактарда ушуну тастайт экен. Ышкырыктын шамалга таасир бар экен, Тимур мырза. Ышкырыктын шамалга таасир бар экен. Жана кайсы бир деңгээлде деңизде аба башкача да, шамал, аба климат башкача болот. Штормду пайда кылуусу мүмкүн экен. Ошондуктан тыюу салыптыр ышкырыкка. Ышкырбагыла дептир. Бакыт мырза өзүн 4-4 теңдешүү. Теңдешүү оюн кандай жыйынтыкталар экен? Кызык болуп жатат. 9-чу раунд. 9-чу раунд. Азимбек Матраимов. Баткен районунан силерге каршы суроо берет. Мен суроосун окуйун. 1986 жылы Orville for Men деп аталган эркектер үчүн атыр парфюмерия иштелип чыккан. Бирок көп өтпөй бул одеколондун жыты токойдогу мышык сымал жапай жаныбарларга дагы кандайдыр бир мындай бир жагып калат экен да. Ушул жыт мындай өзүнүн көңүлүн бурат экен ушул мышык сымал жаныбарлардын. Ушул учурларда кайсы бир кесип ээлери ушул одеколонду пайдалануу менен өз иштерин бүт топко жеңилдетип алат экен. Кайсы бир кесип ээлери токойдо жүрүп. Урматтуу билермандар, булар кимдер? Өздөрүнүн ишин аябай жеңилдетип алат ушул одеколонду пайдаланып токойдо. Кетти. Деңиз мышык сымалда да деңизде эмне бар? Балык. Мен мышык жакшы көрөм. Токойдогу мышык Алышы деңиз бар да. Ягуар. Аларды Багира охота кылдырбайт аларга. Алар фотографтар болушу мүмкүн. Биологтор болушу мүмкүн, зоологтор болушу мүмкүн. Фотографтар эмес. Фотограф, зоолог, биолог, жок, биологтор эмне эте кылат. Помощь фотографтар. Фотографтар тартан десечи. Таппай калат? Издейт эми о. Эми олорго жакындан кийин келет да. Житкилигинен келет да, жакын. Же охотниктер, же фотографтар. Мышыктарга жагат деп атат. Мышка балык жагат. Жок, мышык сымал жаныбарлар токойдо булар мындай. Ошону сөткө тартканга жеңил болгон да. Ошол одеколонду жытын жакырат экен да. Жытын жакындарына келгенде сөткө тартып алыш жеңил болгон. Азамат парфюмерия сегип алып кирген да. Өзүнү келтирип сөткө тарткан по-моему. Потому что буларга охота кылыш тыюу салынган токойдо. Аны тем более. Буларга жага турган жыт экен да. Ким айтты тыюу салынды деп? Может охотниктер? Тяжело. Фотограф жакшы. Версия фотограф. Зоологтор дейм. Искендер мырза. Ким жооп берет? Команданы өзүм эле жооп берем. Биздин оюбузча бул муну Ocean for Men деген ошондой туалетная вода деп коет муну. Көбүнчө ошол токойдо жаныбарларды сүрөткө тартуучу фотографтар колдонгон. Өзүнө ошол сеп жаныбарлар өзүнө тартып сүрөткө оңойраак тартып алыштыгы үчүн. Ошол National Geographic'тин фотографтары же мындай жеке фотографтар деп ойлойбуз. Түшүнүктүү. Жеке сизге суроо мындай. Кайсы мындай атыр колдоносуз? Сыр болбосо. Булгари деген колдоном. Булгари. Ооба. Жооп туура. Бул ошол фотографтар, фотооператорлор ошол жаныбарларды ошол жерде жыттап турганда эң жакшы ракурстарда тартып алганга жетишкен. 5-4 эсеп, 5-4. Команда бир упай алдыга чыкты. Жакшы мүмкүнчүлүк пайда болду командада.
Эгерде азыркы 10-раундда суроону команда туура тапса, 64-эсинде жеңишке жетишет. 10-раунд. 10-раунд. Бакыт Искендер мырза, санариптешүү боюнча да иш алып барасыз. Ооба. Кандай бул өнөктүк кандай жүрүп жатат сиздин оюңузча? Мэрияда жумуш аткарасыз бул боюнча? Суроо окуп коелу, ким суроосу келди? Үмүт Акназарова ноокаттан экен. Искендер мырза. Негизи ошол мен өзүм ушул кесибим боюнча да ошол маалымат технологиялар боюнча адисмин. Ошол мэрияда акыркы 3 жыл иштеп, изилдеп, азыркы учурда биз ушул шаардагы мэрияга караштуу бүт мекемелерди ишмердүүлүгүн санариптештирүү максатында ошондой санарип мекемесин ачканбыз. Ошону мен азыркы учурда жетектеп жатам. Шаарда биринчи кезекте коммуналдык мекемелердин базаларын бириктирип, шаардык тургундарына бир кагаз менен бүт коммуналдык хозяйстволордун төлөмдөрүнү даярдоо үстүнөн иш жүрүп баратат. Жакшы, ийгилик болсун. Суроону окуйм. Үмүт Акназарова ноокаттан. Токойдон хирургияга келебиз. Хирург Иса Ахунбаев баарыбызга белгилүү. Аял менен бирге Көк Ойрук жайлоосуна тууганы Кадыркул деген чабанга учурашууга келет. Бул бир өмүр баяндан алынып аткан бир окуя экен. Бирок олбурлуу жигиттин ордуна аларды оордан онтоп алсырап жаткан бир киши тосуп алат. Алар ойлойт да биздин тууганыбыз чуркап чыгат деп караса, ал жерде адам ооруп жатат. Бетапты көрүп хирург Ахунбаев аппендицит деген жыйынтык чыгарат. Ушул абалда Рыбачыга чейин жетүүгө биз үлгүрбөйбүз, анткени жол узак деп Ахунбаевдин башка аргасы жок болуп калат да, операция жасоого киришет ошол жайлоодо. Хирург булактын суусун кайнатууну жана ушул нерседен мүмкүн болушунча көбүрөөк алып келүүнү сурайт. Аялында кебез, бинт жана спирт бар эле. Чабандар врачка бул нерсенин эмне кереги бар экенин түшүнүшпөйт. Анткени алар адис эмес, таң калат. Бирок анын айтканын аткарышат. Маки, кичинекей баягы бычакты айттым, пинцет жана ушул нерсе менен дасыккан хирург өзүнүн жумушуна киришет. 21 күн өткөндөн кийин Кадыркул чабан кайрадан атка мингенге жарап калат. Мындай жаткан операция ийгиликтүү болот. Сиздерге суроо. Хирург Ахунбаев эмнени алып келгиле деп буйруган буларга? Сөк болушун мүмкүн, ичеги болушун мүмкүн. Жок, бул жерде ордуна. ММС обезболивающий Жок. Муну тиккенге эмнени алып келген? Кайсы өрөм болуп атат? Ичегин Опиум болушу мүмкүн. Опиум болушу мүмкүн. Анан бул жерде спирти бар экен, бычагы бар экен. Ыскырды өтүн болу? Ыскырды Маки менен операция болуп жүргөн адам дейт, көнгөн адам дейт. Значит, ал убакта анын жанында жок болуп калышы мүмкүн. Бычак бар деген. Онда пинцет деп атат. Бул жерде пинцет жок болуп атат. Ошондо эмне болду? Эки палочка баягыдай палочка алыш керек да. Белки больнойду мындай уктатып ойгото турган бир нерсе таап келет экен. Обезболивающий немечи? Ошол мак жанагы мак же белкине зуман бар го? Водка. Жок, спирт бар деп атпайбы? Спирт бар экен деп атпайбы? Спирт алабы белкини тазалаган абрабы. Белкини уктататырган не бар? Опиум, көкнар да, бизи чоң элерди эле. Суу бербесе керек берген фигур. Талатка Обезболивающий плане научно, да. Көкнар. Обезболивающий болот да, правильно? Там не обязательно көкнар, там другой может быть. Наркоз да? Али исыкульский корень. Наркоз берди. Балыкчы дегенге караганда ошол жерде Исыкульский корень может быть. Искендер мырза. Урматтуу алып баруучу, биз оюбузча эми ал Иса Ахунбаев хирург катары жанында эми мында сиз айтканыңызга караганда бүт керектелүүчү ушу бычагы, бинти, спирти обработка болгон, өнөрү болгон. Бир гана ошол бетаптын эмне деп коет, ооруну сезбей турган бир мындай наркоз катары бир кандайдыр өсүмдүкпү же бир мындай аны уктата турган бир наны сураганда чөптү алып келип берип, же чектиргиле деген, же ичиргиле деген да ал кишигечи. Жооп кабыл алынат. Бул чабандарга операция кылып бүткөндөн кийин бычак менен кесилген жерде эмне кылыш керек? Тигиш керек. Тигиш керек. Ага эмне керек? Ага кыл керек. Комустун кылын алдырган бул, урматтуу билермандар. Чабандардан комустун кылын алып келгиле деген. Кимиңерде комустун кылы бар? Анткени кыл менен гана бул тигилет. Кантип сиздер муну билбей калдыңыздар, мен таң калдым. Искендер мырза.
5-5. Kayradan 5-5. Чечүүчү 11-раунд. Билерманордо интеллектуалдык oyunun өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. Блиц келеби же кайсы суроо? Өтүп кетти Блицтен. Блиц раунд, Блиц раунд. Мынакей эң сыноочу, чечүүчү раунд. Команда даяр, Анда башталды. Бир команданы колдоп кол чаап коелу. Нурлан Жолдошбаев, Ош шаарынын тургуну. Суроо берет. Жайлоодон бир нече кылым илгери Меккеге барабыз. Азиретти улуу пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям каза болгондо анын денесин Азирети Али радиаллаху анху жууган. Ошончо сахаба турса, Умар, Абу Бакр, Осмон турса, эмне үчүн Али жууган? 20 секундда Даярбыз. Тимур мырза. Шариаттын өкүмүндө обычно өлүктү тууган уругу жууган жакшы абзел деп эсептелет. Себеби пайгамбарыбыз өзү деле айткан, андайдыр кандайдыр денесинде мүчүлүктөр болуп калса, же кандайдыр бир кемчилдик болуп калса, аны сыртка чыгарбайт, жашырыш үчүн дептир тууган уругуна жуудурган. Али радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жээни болгон. Ошо күйөө боласыз. Жээни болгондон күйөө боласыз болгон. Ошондуктан эң жакын болгон үчүн ошого беришкен. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопду айтам. Али радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын чындыгында жакын тууганы болгон. Ошол маселелерди эске алып дагы пайгамбарыбыз өзү көзү тирүүсүндө мен казып отурам болсо мени Али жуусун деп Алиге осуят кылып калтырган. Анткени Алинин жогорудагы тууганчылык жайын назарга туткан болсо керек деп аалымдар ушундай жыйынтыкка келет. Биринчи суроонун жообу туура. Экинчи суроо. 20 секунд сакталды, Сразу жооп берип. Билисте сакталбайт. Экинчи суроо. Эргешев Дамир Араван районунан сизерге каршы суроо берет. Испанияга келебиз. Бул футбол клубунун эмблемасын сизерге көрсөттүм. Кайсы футбол клубунун эмблемасы? Улан мырза? Севилья болуш керек. Севилья. Караңыздар. Севилья футбол клубу Испаниядагы Андалусия автономдук провинциясынын футбол клубу эсептелет. Андалусиянын байрагы жашыл болсо, эмне үчүн Севилья футбол клубунун эмблемасында бир да жашыл түс жок? 20 секундда кетти. Ушул малда жашыл жана дефицит болуп, бирок могу матрас тиккен материал кызылга кошулган. Ал Атлетико Мадрид. Атлетико. Андалусия бул мусулман эмеси да провинциясы. Провинциясы жашыл болгон, а булар противовес дейсиң да. Католиктердин эмеси. Папский область деп, Ну айтып көр. мусулмандардын клубу эмес болгон болушу мүмкүн. Мусулман эместигибиз көрсөтүш үчүн деп да. Ошого байланыштуу. Просто ошол жерде тиги католиктердин эмес символдору ошого байланыштуу. Бул папский. Клубду түзгөн адамдар папский ушул болушу мүмкүн. 20 секунд аяктады. Улан Алымканов жооп берет. Улан Алымканов. Урматтуу алып баруучу, биз адашпасак Андалусия бул ислам таркаган провинция болушу мүмкүн. Эгер адашпасак, ал эми бул клубду түзгөн адамдар исламга тиешеси жок адамдар болгон. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Сиздердин назарыңыздарга мен дагы бир эмблеманы сунуштайм. Бул Улан мырза кайсы клубдун эмблемасы? Реал Бетис. Андалусияда 2 футболдук клуб бар. Урматтуу билермандар. Бири Реал Бетис, бири Севилья. Жашыл түс Реал Бетисте болгондугу үчүн Севилья клубу ал түстү алган эмес. Тилекке каршы урматтуу команда өкүнүштүү дейлик. Тилекке каршы Блиц раундунун экинчи суроосу туура эмес болуп калды жана жалпы эсепте 6-5 эсебинде команда бир упай айырмачылык менен бүгүнкү оюнда жеңилүүгө учурап калды. Эч нерсе эмес. 6-5. Куттуктайбыз команданы.
Саламатсыздарбы, урматтуу Ордо, урматтуу алып баруучу. Биз жакшы оюнга күбө болдук. Күткөнүбүз жеңиш болчу. Команданын жеңүүгө толук шансы, мүмкүнчүлүгү бар болчу. Бирок айрым суроолорду алдырып койгондуктан жеңилүү болуп калды да. Анан мени эмне кубандырды? Бул команда мурда дагы ушул клубда мүчө болуп, бир топ жыл ойноп жүргөн. Анан формада экен да. Мындай формасын жоготпоптур. Сонун ойно беришти. Мен сунуштайт элем, суранат дагы элем. Ушул командада дагы мындай мүчө болуп, түбөлүктүү эле ойноп калсаңар, келип анча-мынча эле ойноп кетип калбастан, такай катышып, сезондук оюндарга дагы кирсеңиздер деген сунуш болуп атат. Анан бүгүнкү оюнда мен капитанды мыкты деп баалайм. Анткени көптөгөн суроолорду капитан өзү тапты. Жеңишке тете оюн болду. Тең-тең келип, команда тилекке каршы акыркы суроодо утулуп калды, бирок бул дагы жеңиштин кадамы. Чындыгында орто муундун, айрыкча мында улуу муундун биздин клубка келип турган өтө жакшы нерсе. Болгондо дагы спортчулар, негизи спортчулар көбүрөөк билебиз, мында күчүнө башка жака таянат, а бул инсандар, агаларыбыз билимине, интеллектине, башка жаштарга үлгү көрсөткөнү биз үчүн мындай кубанычтуу жакшы нерсе. Спортчу катары Улан Байкебиз дагы буга чейин билип жүрсөк, бүгүн мына билерман катары дагы активдүү оюн көрсөткөн аракет кылды. Ошол эле катарда мына билип жүрөбүз, Агарт тармагында эмгеги зор Тимур агайыбыз. Биз дагы кошулабыз. Ушул команданы биздин билерман клубуна келип, активдүү ойноп, буюрса, оюндан сырткары оюндарда активдүү катышат бул команда, биз билебиз. Биринчи орунду алган командалар. Ийгилик каалайбыз. Рахмат. Арып качканы аракет кылабыз, дегенде бизге деле кызык бул оюнчу. Негизи оюн жакшы болду. Суроолорго өтө турган болсок, аябай суроолор жакшы болду. Кайсы суроо? Иса Ахунбаев, Ошол мындай эмне деп коет, шарты жок жерде операция кылуу да бир оңой эмес. Үмүт Акназарова болду. Үмүт Акназарова Ноокат районунун тургуну. Мыкты суроо ээси деп табылды. Жана биз куттуктайбыз бул телекөрүүчүнү. Жана актив дизайндын кичинекей акчасын бул телекөрүүчүгө жөнөтөбүз. Жарымын, ал эми жарымын болсо, мен бүгүнкү оюнда менимче капитан жакшыраак аракет кылды. Искендер мырзага ошол сыйлыктын жарымын ыйгарабыз. Ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, биз оюн жыйынтайбыз. Оюндун соңунда эрежеге ылайык биз шириндиктер менен жыйынтайбыз. Бар болун шириндиктери студияга. Кудайым буйрса, кийинки оюнда биз бул жерге Сагынбек Мамановдун командасын күтүп алабыз. Биз жакында ушул Берман клубу Билерман мусулман ислам интеллектуалдык жарышын өткөргөнбүз. Ошол оюнда биздин уюштуруучуларына колдоо көрсөткөндүгү үчүн Улан Алымкановго биз сыйлоо барагын даярдаганбыз. Улан Алымкановго биз тапшырып койдук ушуну расмий түрдө. Куттуктайбыз Улан мырза, сизге чоң рахмат. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум. Билеги күчтүү билди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө.